Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде парламент программасы. Алгаш бул жума ичиндеги жаңылыктардын кыскача түрмөгү боюнча анонс. Бардык адамдардын укуктары бирдей. Көп маселелер бар экен. Шылуундар шапар тепкен заманбы. Кооперативдер маселеси жогорку кеңеште көтөрүлдү. Элдерди ыйлатып жүргөн топторго же сиздер кайдыгерлик кылып атасыздар. Кыргызстанда 2000ден ашуун фарм компания бар. Алардын 45% дары-дармекти Россиядан сатып алат. Мамлекеттик дарыканаларды ачпайсыздарбы? Ар бир ооруканаларгачы. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жаңы төрайымы шайланды. Конституциянын бир дагы беренесин бузбай 3 декабрь эл аралык майыптар күнү жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев ушул күнгө утурлай Сокулук районунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борборуна барды. Борбордун абалы менен таанышып, алар менен болгон баарлашууда төрага калктын аялуу катмарын түзгөн бул жарандар дайыма мамлекеттин камкордугунда болорун белгилеп, аларды бүгүнкү майрамы менен куттуктады. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев алгач мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын жашоо шарты менен таанышты. Комната кыздардыкы. Маалым болгондой, реабилитациялык борбор учурда 4 жаштан 18 жашка чейинки 76 балага медициналык жардам көрсөтүүдө. Чоңойгон сайын дем албай алган да. Кислородный голодание болуп уктай албай, апноэ коюп кеткен. И была угроза смерти. Анан операция кылыш керек болчу да, анан Москвада жасайт экен, в общей сложности миллион сом. Анан спонсор таап, алып барып, жазып келип, азыр бала жакшы сүйлөп калды, эметип калды, азыр ырдап берет силерге тияктан. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын арасында таланттуулары да бар. Төрага Нурланбек Шакиев балдардын кол өнөрчүлүгүнө баа берип, алардын колунан жаралган куурчакты сатып алды. Андан соң төрага Нурланбек Шакиев баштаган коноктор балдар тарабынан уюшулган концерттик программага күбө болушту. Салтанаттуу кечеде төрага балдарды эл аралык майыптар күнү менен куттуктады. Ал жерде эмгектенген кызматкерлерге ийгилик каалады. Жогорку кеңештин атынан келип, ушул жерде мына биздин депутатыбыз Карим Ханжаза мырза менен келип, ушул жерде өз көзүбүз менен көрүп, анан жогорку кеңештин атынан атайын белектерди алып келдик. Бул жерде бая кыргызда жакшы сөз бар, миң уккандан бир көргөн деп. Мен ушул жерде иштеген бардык кызматкерлерге абдан терең ыраазычылык билдирет элем. Ушулардын сабырына, ушулардын кайратына. Ошондой эле төрага калктын аялуу катмарынын өкүлдөрүнө мамлекет камкордук кылууга милдеттүү экенин баса белгилеп, реабилитациялык борбордогу көйгөйлөрдү чечүүгө көмөктөшөөрүн убада кылды. Мындай жайлардын проблемасы аябай чоң. Бирок мамлекетте азыр мүмкүнчүлүк бар. Буюрса мына азыр министр менен ушул жердин жетекчиси менен сүйлөштүк. Көп маселелер бар экен. Ошолордун баарын чечкенге мамлекеттин күчү дагы жетет, мүмкүнчүлүгү да бар. Жыйынтыгында төрага Нурланбек Шакиев балдарга арналган белектерин ыйгарды. Белгилей кетсек, мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борборуна төраганын фондунан 200 000 сом акчалай каражат бөлүнүп, ага керектүү техникалык жабдыктар сатылып алынган. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде өлкө ичиндеги 735 000 пенсионерлердин маселеси кызуу талкуу жаратты. Социалдык фонддун 2023 жылга бюджети жана 24-25 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоор биринчи окууда каралды. Жооптуулардын ырастоосунда 2023 жылга социалдык фонддун бюджетинин долбоору кирешелер боюнча 93 миллиард 229 миллион сомду түзүүдө. Бахтияр Алиев социалдык фонддун бюджети 2024-25 жылдарга 98 миллиард 453 миллион сом жана 104 миллиард 107 миллион сом суммасында түзүлөрүн ырастады. Быйыл пенсиялар 2000 сомго көбөйдү. Мурун орто эсеби 6000 сом болсо, азыркы учурда пенсия көлөмү 8000 сом болду. Анан болуп көрбөгөндөй пенсия көбөйтүлдү, орто эсеп менен 33%. 2023 жылга социалдык фонддун чыгашалары 87 миллиард 507 миллион сом, 2024-25 жылдарга 92 миллиард 629 миллион сом жана 99 миллиард 177 миллион сом суммасында пландалууда.
2023 жылга камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшү 51 миллиард 485 миллион сом суммасында болжолдонууда. 2022 жылга такталган камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүшүнө салыштырганда өсүш 106,1%, же 2 миллиард 940 миллион сомду түздү. Талкууда депутаттар республикада пенсиялык системаны реформалоо зарылдыгын белгилешти. Депутат Нурлан Ражабалиев бийик тоолуу алыс аймактарда жайгашкан калктуу конуштардын тизмесин кайра карап чыгуу керектигин айтса, Камила Талиева пенсиянын өлчөмүн көтөрүүнү сунуштады. Арзыбек Кожошев иштеп атканда мындай сөз бердиле да бизге. Буюрса сентябрда ушул маселени чечип берейин, болгон күч аракетимди жумшайын, ушу 62 айылдын тизмесин кеңейтебиз деп ушундай кол алышканча бардык эле да. Анан негедир ушул маселе кечеңдеп кетти. Кийинчерээк Акылбек Үсөнбековичтин алдыда ушул маселени көтөргөнүбүздө мына Адылбек Алешович келди, ушул маселе менен тыгыз иштейт. 62 айыл боюнча дагы жумуш алып барабыз, тизмесин кеңейтүү боюнча дедиле. Ушуга бир аз маалымат берип кетсеңиз. Министрлер кабинетинин позициясы да так. Биздин максатыбыз ошол жалпы ошол биздин баткендик, лейлектик ошол чек арада турган калктын бүт маселесин чечип, мындай өзгөчө шарттар түзүп берүү. Баткен району менен Лейлек району бардык айылдары ушундай баягы кыл неменин учунда отурду да. Бир эле 62 айыл эмес бул жерде. Ошон үчүн мен Акылбек Үсөнбековичке да ондогон каттарды жөнөтүп атам. Ай, ушул эки районду толук киргизели. Себеби эл көчүп кетип атат. Мына Бишкекке Сокулукка тиги чүй бооруна бүт келип алды. Кээ бир айылдарда 50% эл жок. Ошо элди сактап калуунун бирден бир жолу ушул пенсиянын могул бүгүнкү күнү эми албетте бул баары келип каржыга такалат. Камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултуу жана башкаруу механизмдерин дыкат карап чыгуу керек. Эл арасында, даже ошол ишкерлердин арасында деген, жеке компанияда иштесе, жеке компаниялар деген кийин мен пенсиям төлөп берет дегенге чейин ошо түшүнүктөр ошондой болуп калыптыр да. Же биздин билим деңгээлибиз түшүп баратабы, же эл арасында мындай маалыматтык мындай жумуштар азайып калганбы сиздерде да. Мен абдан таң калдым, мен сиздерге жөнөтөм ошондой кайрылууну, анан келип ушулардан жада калса бизге пенсияны төлөш керек дегенде уже эл ушундай мындай түшүнүктөр кызыктуу болуп калыптыр да. Может быть, ошол жакты күчөтөсүздөрбү суранычы. Жогорудагы төгүмдөрдү 600 000 адам төлөйт. Калгандары аларды төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок. Андыктан эл өкүлдөрү өлчөмүн төмөндөтүү, мындан сырткары жумушсуздукту кыскартуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү боюнча зарылчылыкты билдиришти. Как увеличить рабочие места? И причем, чтобы это были хорошо оплачиваемые рабочие места. А так есть землерде там bir ayda 7 000, 5 000, но туда же никто не идет. Даже пенсионеры туда не идут работать. 600 000 адам эле иштейт деп. Эмне үчүн 600 000 эле? Анткени бизде страховой взностун ставкасы чоң. Мына реформа дегенде ошол жактан башташ керек деп ойлойм. Коркпой эле. Айтор жөнөкөй банкка деле салган күнү мына мен бүгүн айына 10 000 сомдон төлөйт экен. Мен банкка салып койсом, мне кажется, я намного больше получу, когда выйду на пенсию, чем нежели буду ждать пенсию, и в итоге буду получать где-то в районе 15 000 сомов, это максимум. Ошол системаны, ошондой реформаларды сурап атам да мен сизден, Элил Жолдубаевич. Жыйынтыгында социалдык фонддун 2023 жылга бюджети жана 2024-25 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда колдоо тапты. Министрлер кабинети кылмыш жана жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун сунуштоодо. Анда соттун чечиминин негизинде жарандардын жеке мүлктөрүн камакка алуу эрежесин конституциялык нормаларга шайкеш келтирүүдө. Министрлер кабинети кылмыш жана жаза кодексинин бир эле беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат. Ал мүлктөрдү камакка алуу тартиби. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык мүлктөрдү камакка алуу тартибин сот гана аныктайт. Мурда кандай болчу дедиңиз? Мен түшүнө албай калдым да, мурдагы процедура кандай болчу? Мурда тергөөчү сот аркылуу камакка койгондон кийин иш кыскартып бир башка жагдайлар болсо, тергөөчү өзү камактан ошо алып койчу да. Азыр эми сот гана. Бул функция ыйгарым укук тергөөчүдөн сотко өтүп атыптыр да. Ошолбу? Бул мурда деген тергөөчүнүн укуктары болчу, азыркы убакта бул укук только соттун өзүндө гана болуп атат. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевдин айтымында аталган мыйзам долбоору колдоо тапса, бул кылмыштын алдын алууга бир топ өбөлгө түзөт. Профилактический сфера действия сотрудников органов внутренних дел деген киргиздиңерби ошондогу? Азыркы мезгил талабы бул кылмыштын кесепет менен күрөшпөй, кылмыштын алдын алуу болуп эсептелет. Ошондуктан бул профилактика өтө чоң басым жасалат.
ошо биздин орган дознанияга, участковый инспекторлорго, жергиликтүү ÖDN сотрудниктерине, опера кызматкерлерге негизги милдет болуп, бул кылмышты болтуруу максаты, алдын алуу максаттары жүктөлөт ушул мыйзамдын измесине. Бир топ эл өкүлдөрү кептин угун каржы пирамидаларга бурду. Эл өкүлдөрү бир топ турак жай кооперативдери карапайым элди көз көрүнө алдап, шылуундук менен алектенип жатканын айтты. Бул элдерди ыйлатып жүргөн топторго же сиздер кайдыгерлик кылып атасыздар? Кандай күрөшүп атасыздар? Ушул 1 миллион төктүм, 5 миллион төктүм, алып качып кетип калды дегендер менен мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп коюңчу карапайым элге. Канча жолу биздин ички министр аркылуу ушундай турак жай кооперативтерине мында алданып калышыңар мүмкүн. Аны акчаны берерден мурда барып деген өзүңөр деген жакшы ишенип, андан кийин гана акчаңарды төлөгүлө деп канча жолу айттык. Мына мисалы үчүн Таласта деген канча деген биздин бир туугандарыбыз жанагындай ушундай пирамиданын аркасынан ыйлап жүрөт. Камалды бир экөө качып кетти. Ему сейчас алар деле кайра каким-то путем выходят немеден. Шуну карап көрсөңөр ушулар ушундай немени алдын алыш керек да. Жанар Акаевка айтылып жаткан Ихсан кооперативинин мурдагы жетекчиси арызданыптыр. Жанагы Ихсан деген кооператив түзгөн аял түрмөдө жатат. Өткөндө биз камерасына киргенде жолукканбыз. Жанагы ошол кооператив боюнча эми түрмөдө ал кишини 30 жылга мамап койсоңор деле ал айтышы мүмкүн да. Мен үйлөрүн берип бүтмөкмүн, же акчаларын кайтарып бермекмин. Мени мына камап коюшту деп. Ошон үчүн ошол кишиге, аялга, жанагы Ихсандын башчысына бир мүмкүнчүлүк бербейсиңерби? Түрмөдөн чыгып туруп, бүт көзөмөлдө болосуң, чет өлкөгө чыкпайсың, качпайсың эч жака. Жанагы баштап алган үйлөрүңдү бүтүр дагы, болбосо бүтүрө албагандардын баарынын акчасын кайтарып бер деп. Депутат Эрулан Көкүлов шылуундар шапар тээп ойноп жүрөт деди. Бизде аферисттер гүлдөп турган мал экен, ушул Гүлзат Мамытбековден билсек болот да. Мына концерт коюп жүрөт азыр. Акча чогултуп тур кайрачы. Мага катталганан, ойгон кыланан, бийлегиланан, ырдагылан депчи. Жыйынтыгында аталган мыйзам долбоору депутаттар тарабынан биринчи окууда жактырылды. Тажик агрессиясынын кесепетинен жабыр тарткандарга салыктан жеңилдик берүү мерчемделүүдө. Мындай сунуш укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинде салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзамдын долбоорун кароо учурунда айтылды. Кандай өзгөртүүлөр киргизилген? Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүү киргизүүнүн максаты ишкерлерди салык салуунун заманбап ыкмасын жана долбоор менен соода иши үчүн патентти колдонуу мөөнөтүн белгилөө. Аны менен катар мында жабыр тарткандардын тизмесине киргендерге салык карызын кечүү сунушталган. Кыргыз-тажик тилкесиндеги куралдуу кагылыштан жана жапа чеккендердин тизмесине кирген субъектилердин салык карызын кечүү сунушталып жатканын белгилейбиз. Жыйында санариптештирүү өнүгүп жатканда салык төлөөнүн жолун ыңгайлаштыруу жагынан артта калуу бар экени айтылды. Ошону менен бирге эле ар бир жаран төлөмгө жоопкерчилик менен кароосу керек экени белгиленди. Успеть этпей атабыз. Ошону сөзсүз бат эле бүтүрүш керек санарип жагынан. Мен ойлойм, ушул мыйзам долбоору биринчиден бул налог төлөгөндө мен айтканда бул биздин өзүбүздүн патриоттук сыяктуу өзүбүз ар бир жеке жаран билиш керек да, өзү салым налог төлөш керек да. Комитет төрагасы Сүйүнбек Өмүрзаков сунушталган мыйзам долбоорду мамлекеттин кызыкчылыгына мурун элдин маселесин биринчи орунга коюу керектигин билдирди. Президент абдан жакшы жарлык чыгарган. Ана ушул жакшы жарлыктын негизинде кайра биз өзүбүздүн элибизди кыйнап койбойлу да, биздин бизнесмендерди. Мына эми биз сиздер мамлекеттин кызыкчылыгын ойлоп атасыздар. Бул жерде депутаттар элдин кызыкчылыгын ойлоп суроо берип атышат. Бул жарлыктын артында биздин элибизге чаканбы, ортобу, чоң бизнесте иштеп жаткан биздин бизнесмендер же ишкерлер кыйналбашы керек деп жатат бул жарлыкта. Ошон үчүн сиздер ошол жагын караңыздар. Эмнеге бүгүн абдан көп мына суроолор берип талкуу жаралып атат. Ошон үчүн бул урматтуу демилгечилер, бул мыйзам долбоору боюнча сиздер дагы талдап, кээ бир түшүнбөгөн жерлерди аныктап, анан экинчи окууда азыр биз эми буюрса концепциясын кабыл алсак, экинчи окууда жакшыраак даярданып кетишиңиздер керек. Жыйынтыгында салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору сунуш пикирлерди эске алуу менен бир добуштан колдоо тапты.
Жогорку кеңештин жыйынында бир катар социалдык экономикалык көйгөйлөр ар кандай маселелер саатында көтөрүлдү. Жерлерди трансформациялоо, майыптарга көңүл буруу, мектеп, таза суунун тартыштыгы жана дагы башка ушул сыяктуу маселелер айтылды. Эл шайлаган депутаттар өз округтарындагы шайлоочулардын көйгөйүн көтөрүп, аткаруу бийлигине табышташты. Жаштарды турак үй менен камсыз кылуу үчүн жер трансформациялоо маселеси бардык эл аймактарда, айрыкча Баткен, Лейлек райондорунда курч турат. Бүгүнкү күнү Разаков шаарында миңдеген адамдар кезекте турат. Айыл өкмөттөрүбүздө, Кулунду, Бешкен, жаңы жер айыл өкмөттөрүндө дагы жүздөгөн жаштарыбыз чек алат элем, үй салат элем деп кезекте турат. Өткөндө Акылбек Үсөнбекович Баткендеги жыйында айтты эле, бир айдын ичинде документтерин баарын даярдап мага өткөргүлө деп. Бирок ал тапшырмасы ишке ашпай калат окшойт, себеби бүгүнгүчө заключениялар даяр эмес да. Карабулак айыл өкмөтү Баткенде 12 жылдан бери аракет кылып келатабыз дейт, трансформация кыла албай жатабыз дейт да. 12 жыл деген не деген мөөнөт? Жылыга майыптар күнү белгиленет, бирок аларга тиешелүү маселелер жылдап чечилбей келүүдө. Кабмин пособияны көтөрүп атат, бирок ошол менен чектелбеш керек. Пенсия көтөрүп атабыз, бирок ошол менен дагы чектелбеш керек. Дагы эле инфраструктура эски. Билим берүүдө системада инклюзиялык билим берүү жок. Мыйзамда так жазылган, биз аны киргизгенбиз. Дагы эле ишке ашпай жатат. Айтылуу кыргыз эл сүрөтчүсү Теодор Герцендин үй музейи кароосуз калды. Өмүрүн кыргыз маданиятына жумшап, таланты менен манасыбызды даңазалаган, улуу инсанга кайдыгер караганыбыз болбос. Алсак аталган музей дотацияда олтурган айыл өкмөтүнө карамагында кароосуз калган. Абалы өтө начар, имараты оңдоп түзөөгө муктаж. Мектеп жок айылдар көп. Балдар бир айылдан экинчи айылга жөө барып окуп келишет. Ал эми Баткенде болсо жабыркаган мектептер оңдолбой жатат. Мектептин бүгүнкү күнгө чейин жанагы сентябрь айында Коголоңдо бузулган мектеп ордуна келтирилбей жатат. Ыкчам түрдө уну 10-15 күндө бүтүрүп койсо болот эле, Алмаз Акунжанович. Бүгүнкү күнгө чейин бул мектеп бүтпөй жатат. Кызылкая шаарында номер 1 Карбышев атындагы орто мектеп, бул мектеп 1936 жылы курулган экен. Бүгүнкү күндө окуучулардын саны 1388 окуучу окуйт экен. Бул имараттын өтө эскирип, авариялык абалда турат экен да азыркы учурда. Же капиталдык оңдоо иштеринде бүтүрүп беришибиз керек, же жаңы имаратты салып беришибиз керек да. Сузак айыл өкмөтүндө ошол жерде Аскар ата айылы бар да. Но ошол жерден жашоочулары 5-6 километр жөө барып мектепке сабакка барышат да. Но ушул жерде мектепке жер бөлүнгөн. Алмаз Акунжанович, эми ушул жерде мектеп салып бергенди бир колго алыңыздар. 23-кө киргизип бериңиздер. Ушу менен өзүңүзгө мен протокол тапшырма берет элем. Мектеп окуучулары үчүн деген автобустар жакында жүрбөй калат окшойт. Көрсө, анын тарифи 20 сом экен. Эми ал 20 сомго түшкөндөн көрө ал жөнөкөй эле маршруткага түшөм деп отурат да 5 сомдун экономдойм деп. Канчалаган кишилерди көрдүм мен, ошол окуучулардын, биз школьниктерди сыртта отурган. А бул болсо пустой ары бери баратат. Конечно, аягында пилоттук вариант иштебей калды деп айтат. Ошону аягына чейин чыгарып койсун, көзөмөлдөп койсун, тариф керек болсо андан ылдый болуш керек. Баткен Коголоңун баштан кечирген элдин негизги көйгөйлөрүнүн бири алган кредиттерин төлөй албай жатканы болууда. Жарандарыбыздын кредиттери бар экен. Ошолорду мына Мөл Булак, Компаньон, Айыл банк, РСК, Байтүшүн, Финка банктарынан алыныптыр көпчүлүгү. Ушул банктарга тапшырма берсеңиздер, булардын ошол аймактагы биздин жарандардын кредиттерин толук жоюп салса, жалпы кредиттин калдыгы бүгүнкү күндө 40 миллиондон ашык экен. Нокен районундагы Шайдан айылы таза суусуз калганына көп болгон. Бул чоң айыл өкмөт, бир дагы айылында таза суу жок. Ушуну мамлекеттик бюджеттен карап жардам берсеңиздер, мына айыл өкмөт ушу райондун фондунан 46 миллион сом суранып, бөлүнүп, трубалар алынып бүтүлдү. Бир гана ушул эми мамлекет тарабынан, мамлекеттин бюджетинен жардам берсеңиздер, ушу Шайдан айыл өкмөтүн биз суу менен камсыз кылат болчук.
Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитети ИАЭПке мүчө мамлекеттердин ортосундагы алаканы бекемдөө максатында сунушталып жаткан мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришти. Өзгөртүүгө Евразиялык экономикалык бирлигинин алкагында медициналык буюмдарды жүгүртүүнүн бирдиктүү принциптери жана эрежелерин киргизишүүдө. Жыйында баяндама жасаган саламаттыкты сактоо министринин орун басары Улан Сыдыков ратификациялануучу протокол 2014-жылдын ИАЭПке кирген өлкөлөр арасында медициналык буюмдарды жүгүртүүнүн бирдиктүү принциптери жана эрежелери жөнүндө макулдашуунун 11-ci беренесин өзгөртүүгө багытталганын айтты. Өзгөртүүлөрдү киргизүү протоколунда төмөнкүлөр каралган. Медициналык буюмдарды улуттук эрежелерге ылайык каттоо мүмкүнчүлүгү 2021-жылдын 31 декабрына чейин 2022 жылдын 1 январынан тартып медициналык буюмдарды каттоо бирлигинин мыйзамдарына ылайык гана жүргүзүлөт. Талкууда депутат Айбек Осмонов дары-дармектин кескин кымбаттап, ооруп калган бейтаптарды дарыгерлер тиешелүү гана дарыканаларга жөнөтөрүн айтып, мындай көрүнүштү жөнгө салуу керектигин көтөрдү. Врачтар фарм компаниялары менен сүйлөшөт дагы, ошол рецепт жазганда өзүнө караштуу ушу кымбат баалуу дарылар жазып койгон учурлар кездешип турат да, бизге жазат. Соңку чыккан кант оорулары боюнча Янумет деген дары 28 таблеткасын бизде 5000 сомдон сатат. Түркияга барыңыз, Москвага барыңыз, Алматыга барыңыз 56 даанасы биздин акча менен 2,5 миң сом турат. Биздикилер 5 колун эмес, чыканагына чейин мурдуна салып алган. Элдин саламаттыгы коомдун жүзү, аларга мамлекет тарабынан жеткиликтүү көңүл бурулушу шарт. Учурда лабораториялар анализ тапшыргандардын капчыгын кагууда. Андыктан эл өкүлү саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо жана аймактарга ооруканаларды курууну сунуштайт. Эртең мененки саат 5-тен баштап бейтаптар келип, ошол жерде очередке турушат экен. Эми бир врач аябай жакшы иштегенде бир күндө 20 же 10 пациентти кабыл алат. Калгандары бардыгы 3-4 күнгө калып, жол кере төрөп, учуп келип, же машина менен келип, анан бияка келип, гостиницада жатып, же туугандарында жатып, ушундай чоң бир маселелер болуп атат да. Кыргызстанда 2000ден ашуун дарыкана бар. Алардын 45% дарыларды Россия Федерациясынан сатып алат. Калгандары Индия, Европа, КМШ мамлекеттеринен импорттолуп келүүдө. Калктын калың катмарына оорчулук жаралбоосу үчүн депутат мамлекеттик дарыканаларды кеңейтүү сунушун берди. Мамлекеттик дарыканаларды ачпайсыздарбы? Ар бир ооруканаларгачы. Ушундан реформа баштабайсыздарбы? Сиздер конкуренция болуп, тиги жеке менчиктерге конкуренция болуп, арзан баада берсеңиздер, ошондо бизде реформа болот да. Алыскы райондордон келген биздин жарандарыбыз бир да бекер дары алганын көрбөй атабыз. Айрыкча балдар бөлүмдөрүндө аралаштырып жаткырып коет экенсиздер. Коридорлорго чейин чыгып кетип атат кезек күтмөйчү. Ушул жагында саламаттык сактоо министрлиги аябай аксап атасыңар да. Кичине реформа кылбайсыздарбы? Дары-дармектерге болгон баа саясатына кылдат көңүл буруу менен комитет төрагасы Улан Примов саламаттыкты сактоо тармагы түп тамырынан бери өзгөрүүлөргө муктаж экенин белгилеп, сунуш пикирлерди эске алуу менен мыйзам долбоорунун концепциясын колдоп беришти. Тилеге каршы бүгүнкү күнү медициналык тармак биздин купулубузга, жалпы элдин купулуна толо турган бир акыбалда эмес да. Чындыгында бул медициналык тармакта биз көптөн көп мындай чыныгы элге медициналык тараптан жалпы улутубуздун ден соолугуна кам көрө турган орган катары көрөбүз келечекте. Министр болгонуна, дайындалганына жаңы министр 2 айдан өттү деп айттыңыз. Биз аталган министрликтен жана жаңы дайындалган министрден албетте жаңы реформаларды күтөбүз, ошону эске алып койсоңуздар. Төраганын орун басары Нурланбек Азыгалиев Кыргызстанга көчүп келген этникалык кыргыздарды кабыл алды. Эскерте кетсек, төраганын орун басары Нурланбек Азыгалиев бул жааттагы маселелер боюнча кеңири маалымат алып, жакындан көмөк көрсөтүү үчүн өзүнө Мурхап ынтымагы кайрымдуулук фондунун жетекчиси Асылбек Атабаевди коомдук жардамчы кылып дайындаган. Ага ылайык Асылбек Атабаев аркылуу көптөгөн кайрылууларды кабыл алып, аларды чечүү боюнча алгылыктуу аракеттерди көрүп келет. Асылбек Атабаев Тажикстандан Кыргызстанга келгендердин этникалык кыргыз экенин жана Тажикстандагы абалды эске алып, Кыргызстанда калуусуна жана документ
парламент алуусуна жеңилдиктер берилиши керектигин кошумчалады. Андан тышкары кайрылман макамын алууда белгиленген мөөнөт сакталбай 7 айга чейин узарып кеткен учурлар бар экени айтылды. Муну менен катар жолугушууда этникалык кыргыздарга жер бөлүп берүү, социалдык жактан колдоо көрсөтүү маселеси да көтөрүлдү. Төраганын орун басары Нурланбек Азыгалиев айтылган бардык маселенин чечилишин өз көзөмөлүнө аларын билдирди. Медербек Алиев конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагалыгынан өз каалоосу менен кетти. Ошондой эле конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин төрайымы болуп Чолпон Султанбекова шайланды. Билип атам, аябай чоң жоопкерчилик мойнума коюлуп атат. Сиздерди ишендирип кетем. Конституциянын бир дагы беренесин бузбай, кыргыз элинин кызыкчылыгына иштеп берем деп сиздердин алдыңызда убада берем. Сиздерге чоң рахмат. Жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасы Улан Примов бир катар өлкөлөрдүн Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчилери менен жолугушууларды өткөрдү. Португалиянын элчиси Мария Маделина Карвалью Фишер айымды кабыл алып, эки мамлекеттин алакаларын бекемдөө, тыгыз кызматташуу багытында баарлашты. Ошондой эле билим берүү тармагында өз ара аракеттенүү маселелери боюнча пикир алмашуу болуп, Португалиядагы университеттерде Кыргызстандан барган студенттерди даярдоо маселелери талкууланды. Кыргыз-Португал кызматташтыгынын приоритеттүү багыттары өнөр жай, туризм, билим берүү, энергетика жана анын ичинде Португалиянын энергиянын кайра жаралуучу булактары жаатындагы тажрыйбасы мол экени белгиленди. Ирандын Кыргызстанда элчиси Саид Харази мырза менен дагы жолугушту. Эки тараптуу баарлашууда Кыргыз-Иран кызматташтыгынын күн тартибиндеги актуалдуу маселелери каралып, анын ичинде соода, экономикалык жана инвестициялык чөйрөлөрдөгү алакаларды арттыруу тууралуу пикир алмашуу болду. Ошондой эле тараптар аралык кызматташтыкты тереңдетүү жаатында эки тараптуу иш сапарларды активдештирүү, тармактык комитеттер менен депутаттык достук топторунун ортосундагы байланышты чыңдоонун маанилүүлүгүнө токтолушту. Андан соң Черногориянын Кыргыз Республикасындагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Милорад Шипанович менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Кыргыз Республикасы менен Черногориянын ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алышты. Ошондой эле парламенттер аралык кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү маселелерин талкуулашты. Молдованын Кыргызстандагы атайын жана толук ыйгарым укуктуу элчиси Лилиан Дарий мырза менен болгон сүйлөшүүлөрдө эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин төрагасы Улан Примов Кыргызстан менен Молдованын тарыхый достук мамилелер жана эркин коомду куруу жолунда заманбап демократиялык жетишкендиктер байланыштырып турганын белгиледи. Мындан тышкары тараптар Кыргызстан менен Молдованын ортосундагы парламенттер аралык маданий гуманитардык кызматташтыкты арттыруу маселелерин талкуулашты. Бишкек шаарында Фере көчөсүнүн Совет көчөсү тарабында бөлүгүнөн унаа эмес киши да өтө албай калган. Айрыкча жаан-чачында көлчүк каптаган аталган көчө таанылгыс болуп өзгөрдү. Андагы 2 чакырым келген жол асфальтталып пайдаланууга берилди. Жолдун бүгүн ачылышы болуп, ага жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов катышты. Пайдаланууга тапшырылган жолдун боюна эми жол белгилерин орнотуу иштери калды. Канча жылдап кароосуз калган бул жолдун сапатсыздыгынан жол кырсыктары да катталып келген. Эми жолдун ишке кириши менен элге ыңгайлуулук жаралды, деди депутат Шайлообек Атазов. Бүгүнкү ушул чоң жакшы жаңылыктын мындай күбөлөрү сиздерди бүгүн 1 декабрь кардын 1 күнү ак кар менен, ак тилек менен жаңы жолдун ачылышы менен куттуктаймын. Ура! Бир жолу тротуар жок. Көл кечип жүрүп бир сүзүп, балдар кырсыктады. Ушул жерде кар жааганда көл болуп өтө албай калчу эле. Мына сонун болуп калды эми. Бизге берилген убакыт соңуна жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Берүү жогорку кеңештин жалпыга маалымдоо каражаттары менен иштөө бөлүмү тарабынан даярдалып, мен Жылдыз Жолдошбаева алып бардым. Эфир аркылуу амандашканга чейин саламатта калыңыздар.